Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Силерге ийгилик каалоо менен бирге кыргыз тил сабагынан даярдалган видео сабакка көңүл бурууга чакырам. Сабакты баштаар алдында төмөнкү эрежелерди сактоого баарыңарды чакырамын. Келгиле балдар, алгач кыргыз алфавитин эске салалычы. Ооба, силер көрүп тургандай эле кыргыз алфавити орус алфавитинин негизинде түзүлүп, ага 3 тамга кошулган. Кыргыз адаби тилинде тыбыштарды белгилөө үчүн 36 тамгадан турат. Ооба балдар, силер ой жүгүрткөндөй эле тамга жана тыбыштар жөнүндө дагы терең маалымат алуу үчүн баарыбыз жогу фонетика бөлүмүнө саякатка баралы. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы фонетика илимин жалпылаштыруу деп аталат. Анда эмесе бүгүнкү сабакта балдар фонетика илими боюнча алган билимдериңерди жалпылаштырасыңар, тамгалардын, тыбыштардын бөлүнүштөрүн, аларга тиешелүү мыйзам ченемдүүлүктөрүн билесиңер. Тыбыштар менен тамгаларды айырмалап, фонетикалык талдоо жүргүзөсүңөр. Ал үчүн балдар, алган билимдериңерди колдонуп, туура сүйлөөгө, жазууга калыптанып, калемсабыңарды, дептериңерди даярдап, дагы бир жолу сабакка кун коюп көңүл бурууга чакырам. Кана балдар, баарыбыз ой жүгүртөбүз. Фонетика деп эмнени айтабыз? Ооба, туура айтасыңар. Силер ойлогондой эле фонетика бул грек тилинен фоне үн, тыбыш дегенди билдирет. Демек, тыбыштарды, тамгаларды жана аларга тиешелүү мыйзам ченемдүүлүктөрдү, тыбыштардын жасалышын, системасын, өзгөрүүлөрү жөнүндөгү илимдин бир тармагы бул фонетика деп аталат. Биз жогоруда тамга жана тыбыш деп атабыз. Тыбыш деп эмнени айтабыз? Тамга деген эмне? Тыбыш бул үн, үн бул тыбыш деп келебиз. Ойлосоңор балдар, бизди курчап турган айланадагы жандуу жана жансыз заттардан кандайдыр бир үн чыгат. А бирок ушул заттардан чыккан үндүн баары тыбыш боло алабы? Албетте жок. Өз алдынча үн чыгаруу болду, бирок тыбыш боло алган жок. Демек, аларды биз тыбыш деп эсептебейт экенбиз. Тыбыш бул адамдын сүйлөө кебиндеги үндөр. Жалпыбызга маалым болгондой эле, кыргыз тилинде 36 тамга жана 39 тыбыш бар. Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү, эмне себептен 39 тыбыш? Өзүңөр көрүп тургандай, 6 созулма үндүү тыбыш жана Г, К, Ж тыбыштары кошулуп, жалпы жонунан 39 тыбыш болду. Анын 14-ü үндүү тыбыш, 25-и үнсүз тыбыш болуп эсептелди. Кыргыз тилинин тыбыштары шарттуу түрдө 2 топко бөлүнөт. Биринчи үндүү тыбыштар жана үнсүз тыбыштар. Үндүү тыбыштар 14, 8 кыска, 6 созулма үндүү тыбыш бар. Үнсүз тыбыштарыбыз 25. Анда эмесе ар бирине кеңири токтололу. Үндүү тыбыштар канча тыбыш, кайсы тыбыш жана эмне үчүн үндүүлөр деп аталган? Биз дем чыгарабыз. Абаны айландырып туруучу күч өпкө аркылуу дем аба чыгарабыз. Мисалга алалы. Дем чыгарганда, дем алганда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба эч тоскоолдукка учураган жок, эркин чыга алды.
Ушул чыккан аба тыбыш болгон жок. Себеби ага үн кошулган жок. Абага үндү кошуп айтсак, тыбыш боло алат. А, о десек, булар тыбыш боло алат. Демек, үндүү тыбыштардын 3 таяныч белгиси бар. Биринчи, аба эч тоскоолдукка учурабайт. Экинчи, үн кошулуп айтылат жана үндүү тыбыштарды айтууда эриндер ачык абалда болот. Биз сүйлөп жатканда, балдар, ооздон чыккан сөздөр оңой эле чыккандай сезилет. Ал үчүн активдүү жана пассивдүү сүйлөө органдарыбыз бир топ татаал иш-аракетте болот. Үндүү тыбыштарды жасоодо тилибиз, эринибиз, жаактарыбыз бул сүйлөө органдарынын аткарган кызматы чоң. Ошон үчүн үндүү тыбыштар ушул кызматтарына карай, тилге карай, эринге карай, жаакка карай жана айтылышына карай деп 4 топко бөлөбүз. Алгач биринчи тилге карайды карасак. Тилге карай өз ичинен кайра 2ге бөлүнөт: жоон үндүүлөр жана ичке үндүүлөр. Жоон үндүүлөр а, ы, о, у. Бул үндүү тыбыштарды айтып жатканда тилибиз артка карай чегинген абалда болот. Демек, булар ошондуктан жоон үндүүлөр деп аталат. Ал эми и, үй үндүү тыбыштарын айтканда тил алдыга карай жүткүнүп, бир аз ичкеригендей абалда болот. Ошол себептен муну ичке үндүүлөр деп атайбыз. Ал эми эринге карай өзүңөр көрүп тургандай эле эриндүү жана эринсиз болуп 2ге бөлүнөт. О, Ö, У, Ү. Ушул тыбыштарды айтабыз, балдар. Баарыбыз айтып көрөлү. Айтканда силердин эриндериңер кандайдыр бир чормоюнку абалда болду. Демек, буларды биз эриндүү үндүүлөр дейбиз. Ал эми эринсиз үндүүлөрүбүз а, ы, и. Буларды айтканда эч кандай үндө эриндерибиз чормоюнку, кууш абалда болгон жок. Демек, булар эринсиз үндүүлөр деп аталат. Үндүү тыбыштар жаакка карай кең үндүүлөр жана кууш үндүүлөр болуп бөлүнөт. Жаактын ачылыш абалына таянабыз мында, балдар. А, десек, жаак кең ачылат. Ал эми ы, үй, у десек, жаак кууш ачылат. Кээ бир үндүү тыбыштарды айтканда жаак кең ачылса кең үндүүлөр, жаак кууш ачылса, демек алар кууш үндүүлөр болуп саналат. Ошондой эле дагы бир бөлүмү бул айтылышына карай бөлүнүшү. А жана а. Созулма үндүүлөр кыска үндүүлөргө караганда 1,5-2 эсе созулуп айтылат. Созулма үндүүлөр ошондой эле 2 окшош тамга менен белгиленет. Ошондуктан аларды созулма үндүүлөр деп атайбыз. Үнсүз тыбыштар деп өпкөдөн чыгып келе жаткан аба кандайдыр бир тоскоолдукка учурап айтылса, аны биз үнсүз тыбыштар дейбиз. Үнсүз тыбыштар жасалышы, табияты боюнча үндүү тыбыштарга караганда бир кыйла татаалыраак. Ошол себептен үнсүз тыбыштар жасалуу ордуна карай, жасалуу ыгына карай, үн менен шыбыштын катышына карай жана түгөйлүү, түгөйсүздүгүнө карай жалпы жонунан 4 топко бөлүнөт. Үнсүз тыбыштардын жасалуу ордуна карай бөлүнүшү. Алгач биз жасалуу орду деген сөз айкашына маани берсек.
Албетте, кандай гана азык-түлүк, кийим-кече, техника болбосун, алар кайсы бир өлкөдө, завод, фабрикада өзүнүн жасаган орду болот. Үнсүз тыбыштардагы өпкөдөн чыккан аба сүйлөө органдарынын кайсы жеринде тоскоолдукка учурап, тыбыш кайсы жерде жасалды, эринде жасалдыбы, тиште жасалдыбы, тилдин учунда жасалдыбы? Мына ушуга карата балдар, биз кош эринчилдер, эринтишчилдер, ушчулдар, орточулдар, артчылдар жана түпчүлдөр деп 6 топко бөлөбүз. Эринтишчилдер биз бул тыбышты айтканда, б, м тыбышын айтканда, өпкөдөн чыккан аба үн менен шыбыш кошулуп, кош эриндин тоскоолдугуна учурайт. Башкача айтканда, астыңкы эринибиз менен үстүңкү эринибиздин тоскоолдугуна учурайт. Кош деген бул 2 деген маанини билдирет. Ал эми эринтишчилдер В, Ф. Астыңкы эринибиз, үстүңкү тишибиз кыймыл аракетте болуп атат. Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба үн менен шыбыштын катышуусу менен астыңкы эринге жана үстүңкү эринде жасалып жатат бул жерде. Ушчулдар мында тыбыш жасоодо тилдин иш-аракети күчтүү болот. Тыбышты айтканда, мисалы Д, Т, Н тыбыштарын айтканда, тилдин уш жагы тишке тийгендей абалда болот. Ошондуктан аны биз ушчулдар деп атайбыз. Кийинкиси орточулдар, Ж, Ч. Өзүңөр баамдагандай эле, тилибиздин ортоңку бөлүгү үстүңкү таңдайга тийген абалда болот. Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ошол жерде тоскоолдукка учурайт. Кийинки артчылдар, Г, К, Ң, Х. Тилдин арткы бөлүгүндө тоскоолдукка учурап жасалган үнсүз тыбыштар. Ал эми түпчүлдөр болсо Г, К. Тилдин түпкү бөлүгү кыймыл аракетте болуп жасалган үнсүз тыбыштарыбыз булар түпчүлдөр деп аталат. Кийинки үнсүз тыбыштардын жасалуу ыгына карай бөлүнүшү. Алар дагы 6 топко бөлүнөт. Биринчиси жарылмалар. Б, Т, Д. Бул тыбыштарды айтканда, аба 2 эринде тоскоолдукка учурап, 2 эринди жарып чыгат. Ошол себептен булар жарылмалар деп аталат. Ал эми жылчыкчылдар. Жылчыкчыл үнсүздөрдү айтканда, күч менен жарып чыкпастан бул жылчыктан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн табат. С, Ш. Үчүнчү мурунчулдар. Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба мурун көңдөйү аркылуу сыртка чыгат. Ошол себептен аны биз мурунчулдар деп атайбыз. М, Н. Кийинки дирилдеме. Бул жалгыз гана тыбыш Р үнсүз тыбышы. Бул үнсүз тыбышты айтканда, тилибиз дирилдеген абалда болот. Ал эми капталчыл бул Л. Л үнсүз тыбышын айтканда, аба тилдин 2 капталынан сыртка чыгып кетет. Ошол себептен аны капталчыл үнсүз деп айтабыз. Ал эми бириккен үнсүз Ч, Ж, Ыц. Бир учурда 2 тыбышты билдирген тыбыштар. Булар бириккен үнсүздөр деп аталат. Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба кандайдыр бир тоскоолдукка учурап, үн менен шыбыштын катышына карай 3 топко бөлөбүз. Каткалаң үнсүздөр алар, жумшак үнсүздөр жана уяң үнсүздөр. Каткалаң үнсүздөрдө үнгө караганда шыбыш басымдуулук кылат. П, Т, К. Мында шыбыш
үнгө караганда көбүрөөк басымдуулук кылып атат. Ал эми жумшак үнсүздөр б, в, д, ж. Мында үн менен шыбыш бирдей айтылат. Ошондуктан булар жумшак абалда айтылып жатат. Ал эми уяң үнсүздөр өзүнүн аты айтып тургандай эле булар жумшак, эң назик үнсүздөр болот. Айтуу дагы эң эле жеңил. М, н, л. Булар уяң үнсүздөр болуп саналат. Үнсүз тыбыштардын биринин ордуна экинчисин алмаштыра алгандыгына жараша түгөйлүү жана түгөйсүз үнсүздөр деп эки топко бөлөбүз. Кыргыз тилиндеги айрым үнсүз тыбыштардын ордун башка үнсүз тыбыштар алмаштыра алат. Албетте ал оозеки кепте. Жазууда ага жол берилбейт. Түгөйлүү үнсүздөрүбүз б, п, з, с, ж, ш. Мисалы, сөзсүз деп айтабыз, а жазууда сөзсүз деп жазабыз. Ошондой эле түгөйсүз үнсүздөр р, л, ый жана башка үнсүздөр. Булардын ордун башка үнсүздөр алмаштырууга эч мүмкүнчүлүк болбойт. Ушуну менен балдар бүгүнкү фонетика бөлүмүнө болгон саякатыбызды аяктайбыз. Силер үй тапшырма кылып 5 сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзөсүңөр балдар.